Кумар агай, мына социалдык тармактарда айрым маалыматтар тарап атат. Ушул Жалал Абад облустук ооруканасындагы медицина кызматкерлери жумушун таштап кетишти, дүрбөлөң болуп атат, эчтеке жок, жетишсиз дегендей өнүктөгү. Азыр сиз айтып кетсеңиз, ушул маалымат канчалык чын же жалган болуп атат? Бүгүнкү социалдык тармактарга, в частности, WhatsApp'ка тараган Жалал Абад областык клиникалык ооруканасында келип, сырттан качып келген адамдар, контактный болгон адамдар келип көрүнүп, анан кийин алардан коркуп, биздин сотрудниктер, медсестра, врачтар медициналык коргоо кийими жетишпейт деп иш таштоо болду деген мааниде ушундай бир фейк материал таркады. Бул фейк материал 100% толугу менен калп. Больница толугу менен штаттык режимде азыркы күндө иштеп атат. Тем более бүгүн майрам күнүнө карата бардык службалар өзүнүн дежурный врачтар иштеп атат, а калган врачтар бүгүнкү күндө выходной, демалыш күндө иштеп атышат. Андан кийин бул жерде именно коронавирус менен дарылап аткан бөлүмдүн врач, медсестра, санитаркалар толугу менен өзүнүн кызматтык ордунда, эч бир медсестра, санитаркадан кызматтан кетүү боюнча бир дагы арыз келип түшкөн жок. Маанайлары жакшы. Мен бүгүн 2-3 жолу булар менен непосредственно сүйлөшүп, маанайлары рабочем порядке. Мен ушул учурдан пайдаланып, ушул элге, калкка мен айтып кетейин дегеним, ушундай бир жалган маалыматтар таркатып, иштеп аткан врачтардын көңүлүн, иштеп аткан персоналдын, элдин көңүлүн башка жакка бөлүп, ушундай жалган материал таратпасына суранат элем. Себеби бизге канчалык деңгээлде мындай материал эмес, кайра колдоо болсо, биздин күчүбүз ошончалык маанайыбыз көтөрүлүп, бизге иштөөгө чоң түрткү салым болот эле. Анан бул маалымат боюнча биз азыр тийиштүү органдарга кайрылдык. Булар боюнча азыр иштеп, бул жалган маалымат тараткан адамдын үстүнөн иштөө жүрүп табылат деген ойду айтышты. Азыр ошол коронавирус илдети аныкталды деп жугуштуу оорулар бөлүмүндө жаткандардын акыбалы боюнча дагы. Жугуштуу оору, коронавирус боюнча такталып, жугуштуу оору боюнча жаткан оорулардын акыбалы азыркы күндө дурус эле. Эң улуу аксакал 49-жылкы аксакал бар. Аксакал деле температурасы, дене табы азыраак көтөрүлөт, кайра түшүп калат. Калгандары өзүнүн дарылоо алгоритм боюнча толугу менен алып атат. Кудай буйруса жакшы кылып бардыгын аман-эсен алып чыгабыз деген ойдобуз. Медицина кызматкерлерине кошумча бир техникалык жабдуулар келет дедиңиз эле, ошолор келди. Ошолор келиши тууралуу дагы айтылган эле, кошумча мобилдик тиги лабораториялар. Бүгүн Самосатоо министрлигинен тесттерди тест текшерүү үчүн ошолор ооруга чалдыккандардын мобилдик лаборатория келди. Бул областной санэпид көзөмөл борборунда уюштуруп, ошол жерде кабыл алуу болуп атат. Биздин ооруканаларда иштөө режими мурункудай бардык өзүнүн ордунда иштеп атат. Рахмат, чоң рахмат. Мына азыр ошол ооруканада укук коргоо органдарынын кызматкерлери жүрөт. Жалал Абад облустук ооруканасында азыр ошол жалган маалымат тараткандары боюнча иш алып барышат окшойт. Нурдин аке, ассаламу алейкум. Киргенге мүмкүнбү? 1 мүнөткө ушул жерге. Нурдин аке, мына биз түз эфирдебиз азыр Facebook'та. Бүгүн ошол маалымат чыкпадыбы? Жалал Абад облустук ооруканасында тиги кызматкерлер иш жумушун таштап кетип атышат, ызы-чуу тополоң болуп атат деп. Ошол боюнча сиздерде кандай маалыматтар бар, кандай иштер жүргүзүлүп атат? Ошол маалымат тараткан адам боюнча кандай маалымат берет элеңиз? Ошол WhatsApp'та тарап кеткен жалган маалымат боюнча чындыгын ошонун текшерүү максатында келип карап чыктык. Биз дагы азыр оорукананын ичинде турабыз.
ушул жерде иштеп аткан кызматкерлер менен да өз ара сүйлөштүк. Эч кандай иш таштоо болгон эмес. Бардык дары-дармектер жетишип дейт. Андан сырткары ушул эле кайрылуу боюнча бизге областтык оорукананын жетекчилиги тарабынан бүгүнкү күндө кайрылуу келип түштү официалдуу түрдө чара көрүү боюнча. Дагы бир жолу учурдан пайдаланып эскерип кетем. Ушундай жалган маалымат тараткандардын үстүнөн катуу чара көрүлөт жана ошондой эле ушул маалымат тараткандын үстүнөн дагы азыркы күндө иштер жүрүп атат. Мыйзам чегинде жооп берет. Изделип жатыптыр да демек. Иштеп жатат, иштеп жатат. Сиздерде кандай маанай? Бизде жакшы, баары дайым кудайым. Жумуш таштап кеткендер болдубу бул жерде же? Ызы чуу болдубу? Баардыгы эле өз жолунда келип, өз көзүбүз менен келип көрүп текшерип кетип калышты. Жалган маалыматтарга ишенбеңиздер, урматтуу кыргызстандыктар. Баары жакшы. Эч кандай баягы жалган маалымат таратыш үчүн аларга эч кандай ссылка берилген эмес да, мисалы туурабы? Алар баягы жалган эле жерден маалымат чыгарышты да. Мына облустук ооруканада ага штаттын режимде эле иш болуп атат. Так, мына жер кызамык карантин облустук оорукананын кабыл алуу бөлүмү экен. Ассаламу алейкум. Уруксатпы? Кабыл алуу бөлүмүнөн экен. Биз регион телеканалынан Атым Өткүрбек, журналистбиз. Бүгүн жана WhatsApp'тан бир маалымат тарады эле. Облустук ооруканада тиги дарыгерлер кызматын таштап, оорудан кооптонуп, эч нерсе жок болгон үчүн бардыгы кетип калып атышат. Паника болуп атат, ызы чуу болуп атат деп. Ошондой болуп атабы экен, чындап эле же жокпу деп келдим эле да. Сиз ушул жерде иштейсизби? Ооба, мен ушул жерде иштейм. Бул кабыл алуу бөлүмүндө иштейсиз, Ооба, кабыл алуу бөлүмүндө иштейм. Кандай болуп атат? Иштер жакшы эле болуп атабы же? Жакшы. Кызматтан кетип калгандар, ызы чуусу болгондор? Андай болгон жок. Кызматтан эч ким кетем жеген жок. Бүгүн суткадан отурабыз, иштеп атабыз. Эч андай сөз болгон жок бизде. Андай сөздөр каяктан чыгып атат анда дейм да. Сиз ким болуп иштейсиз? Айдоочусузбу? Сиздер жактан Жок, мен азыр вуздан келдим, эч кимде жок. Томас Песке. Сиз да бул жерде иштейсиз, дарыгерсизби? Медсестрасыз. Ушул жерде ошондой бүгүнкү жана WhatsApp'тан тарагандай болбодубу, жалганбы, чынбы деп келдик элек да. İşte жатабыз же андай ишти таштайбыз деген эме болгон жок. Ал каерден тарап турабыз? WhatsApp'тан келип азыр элдин көпчүлүгү ким таратканын издеп атышат азыр. Издеп атышат. Баннерлер келип, прокурорчу баннерлер келип сурап атат, алардын консультациясына болгон жерге жүрүп атабыз. Бизде андай категория неме да болгон жок, жакшы бар жок. Кадимки шарт эле болуп атабы жумуштар? Атак бизде иш таштайм деген эч ким сотрудниктерден эч ким андай сөз айткан жок да, бизде жок. Андай болгон деле жок. Эртең менен келип иштеп атабыз, кат болду. Бул медиктердин өздөрүнүн ушул больницанын өзүндө маскалар жетишпестен тиги больнойлорго келген маскаларды алып тагып жүрүшөт дегендер болду. Жок. Сиздерде мындай бир жетишпей аткан бир нерсе болуп атабы бул жерде? Жок, бизге мурдан эле дайындалган ошолорду иштеп атышат. Мына дагы. Дежурный врач ооруканада бүгүн мына оорулар Байгазы журналист кортпотабыз деген ушундай бир маселе болду. бул агайдан жана интервью алган. Кыздар өз ордунда иштеп атышат.